Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева видеоконференция байланыш аркылуу жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялар менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Төрайым 2021 жылдын 10 январында Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоону өткөрүү мезгилинде коомдук жана эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекеттик органдарга президенттик шайлоону жана референдумду жогорку уюштуруучулук деңгээлде өткөрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилгендигин билдирди. Гүлбара Калиева шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча келип түшкөн доо арыздарды, даттанууларды жана кайрылууларды сот органдарынын өз убагында кароосун жана алар боюнча процесстик чечимдерди кабыл алуусун мыйзамда белгиленген тартипте камсыз кылууну талап кылды. Ошондой эле 2021 жылдын 6 январдан 15 январына чейинки мезгилде судьялардын жана сот органынын кызматкерлеринин нөмөтүн уюштуруу керек экендигин айтты. Жергиликтүү соттордон конституциялык кеңешмеге сунуш пикирлер болсо тез арада жогорку сотко жөнөтүү керек экендигин айтты. Мындан тышкары жергиликтүү соттордо иштеп жаткан автоматташтырылган маалымат системасы жыл жыйынтыгы боюнча статистикалык отчетторду сурады. Ошондой эле судьялардын жүрүм-турумуна көңүл буруп, иштерди кароо сапатын жогорку деңгээлде көтөрүүнү, мыйзамдуулукту бекем сактоо менен иш алып барууга чакырды.